Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандардын саны 6-га жетти. Сузактан кийин Ноокат районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Муфтият тарабынан жума намазга чогулууга тыюу салынганы менен Бишкектеги кээ бир мечиттер буга баш ийген жок. Бүгүн 100дөн ашуун адам топтолгон учурлар катталды. Эпидемиологиялык абал кооптуу болуп жатканда Жогорку кеңеш өкмөттүн былтыр жасаган иштери боюнча отчет нугуну туура көрдү. Парламент 2 күндөн бери министрлер кабинетин кармоо менен алек. Доллардын курсу кечээкиге салыштырмалуу төмөндөдү. Улуттук банктын төрагасы АКШ валютасына карата сом бекемделе турганын айтып, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. НТС каналынын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы, студияда Айнура Кабатай кызы. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 6-га жетти. 3 жаңы учур Ош областынын Ноокат районунда катталды. Алар да Сауд Аравияга умрага барганы аныкталды. Илдетке чалдыккандардын 3-өө тең аял киши. Учурда алар менен кошо келген 282 жүргүнчүнүн өздүгүн тактоо иштери жүрүп жатат. Бул кырдаалга байланыштуу Ноокат районунда өзгөчө кырдаал жарыяланып, жерлерге блокпосттор коюлду. Коронавирустун тарап кетишинин алдын алуу үчүн учурда өлкөнүн 7 дубанында күчөтүлгөн иштер жүрүп жатат. Бул тууралуу кененирээк Кайыр Жайлообеков айтып берет. Бүгүнкү таң кыргызстандыктар үчүн жагымсыз кабар менен башталды. Себеби дагы 3 жарандан коронавирустун белгилери аныкталды. Жаңы илдетке кабылгандар Ош областына караштуу Ноокат районунун тургундары. Алар дагы киши ажылыкка барган экен. Кыргызстанга 12 март күнү Кувейт аркылуу Джида Ош каттамы менен учуп келишкен. Учурда дартка чалдыккандар аймактык ооруканада изоляцияга алынды. Ушуну менен өлкө аймагында илдетке чалдыккандардын саны 6-га жетти. Бүгүнкү күндө дагы 3 адамдын şu koronavirus menен çaldыкканы биздин менен тастыкталды. Бул азыр күндө Ноокат районунда болуп жатат. 3 адам дагы ушу биздин ыйык жерге барып келишип, ошо жактан жугушуп келиптир. Ал адам баары айткандай больницага алып, азыр лечение алып атышат. Анан мен кайрылып кетет элем. Ушу умрага барып келгендер азыр өзүңөрдүн үйүңүздөрдөн чыкпай, эч кандай төлөөгө, тойлорго барбай, өзүңүздөрдүн үйлөрдө туруңуздар. Илдетке кабылгандар менен бир каттамда дагы 282 киши учуп келген. Учурда бул жүргүнчүлөр жана алар менен байланышта болгон жарандардын бардыгы жергиликтүү бийлик органдары, өзгөчө кырдаалдар жана Ички иштер министрлиги тарабынан изделип жатат. Маалым болгондой, оору жуктургандардын айрымдары ажытой өткөрүүгө жетишкен. 2 айыл өкмөттөн 3 жараныбыз 2 рейс менен келген. Кувейттен Ошко, алардагы ошол жанагы хадж кылып анан келгендер. Азыр болсо Ноокатта акимдин буйругу менен ошол ЧС режими киргизилди. Бардык чаралар көрүлүп атат. Ажыга барып, вирус жуктургандардын экөө Токтомамат Зулпуев бирөө жаңы Ноокат айылынын тургундары экен. Алар 77, 71 жана 67 жаштагы аялдар. Жергиликтүүлөрдөн илдет аныкталар замат Ноокат районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Учурда аталган районго 35 блокпост коюлду. Мындай чаралардан улам 28 000 адам жашаган жаңы Ноокат жана Зулпуев айыл өкмөтүнүн 21 000ден ашуун тургундарынын кыймылына чектөөлөр киргизилди. Ноокат районунун акими Дары-Дармек Тамагаш жетиштүү деңгээлде экенин билдирүүдө. Ошондой эле аймакта обсервацияга алынган адамдарды дарылоо үчүн 700 орун камдалган. Буга чейин деле үй көзөмөлдө болушкан, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзгөн. Бүгүн больницага келип жаткызган. Анан кийин жалпы районда ушул вируска каршы алдын алуу иштерин уруштуу максатында, анан ошол вирустун элдин арасында жайылтпоо максатында бүгүн ушундай чечим кабыл алынды. Ноокат району боюнча өзгөчө кырдаал режим киргизүү боюнча. Биринчи ирет тартип сакташыбыз керек. Жок, карантин. Жок. Бизге кайрыла тургансыз, даже колунда кайрыла турган, 2 күн мурда Жалал-Абад областынын Сузак районунда өзгөчө кырдаал жарыяланган. Учурда аталган аймакта абал тынч болгону Сузак районунда жашаган туугандарыныкына келгендер кете албай. Жумуштап райондон сырткары чыккандар өз үйлөрүнө кайта албай калышкан.
Сиздерди текшерет дейт. Текшерге ким текшерет? Текшерсе текшерип өткөрсүн десек, андай немебиз жок дейт. Ошолорду условия кылып, анан бизди мындай кылбайбы? Анан дарыгер келбейт дейт. Күтүп турабыз, качанга чейин күтөбүз билбейдим. Киргенден кийин кара чыкпаш керек да. Мазараны көргөн немеси иш ушундай да. Картактар берип болбойт. Жок, иш ушундай түшүнүп атам. Анда бизди сразу бир неме менен текшерип өткөрбөйбү? Азыр сүйлөшөбүз да. Эмне деп атат? Начальствоңар список берсин да. Эмне список? Силер кирет, чыгат, иштейт ушакта дегендей. О, Сиз кайсы жерде иштейсиз? Траншинкадан өткөрбөй атат. Эмне деп атат? Ошо өткөрбөйт? Билбейм, өткөрбөй. Мага да ошо эжек айткан начальствоңар список берсин. Айрымдары жергиликтүүлөрдөн турган топ түзүп, аймактагы абалды көзөмөлдөө үчүн тартип сакчыларына жардамдашып жүрүшөт. Эми ушу элдеги адамдардын балдардан өзүбүз бир местный орган адамдарына жардам болсун деп 10 бала түздүм өзүм. Ушу айдын бийи болом. Ушу неме 10 бала түзүп орган адамдарына неме кылып жардам берип, барак-барагын элдин коопсуздугун карап атабыз. Эми жакшы эле. Просто элдер кичине паникага деп келбесин, баардык продуктубуз жетишерлик. Ашым дүкөнүндө баардык нерсе Кудай кааласа жетет. Баардыгыбыз элибизди багып алып караганга бир айга карайтып болгонго карап алганга кудурети жетет. Эске сала кетсек, Сауд Арабиядан учуп келген Сузак районунун тургундары менен бир каттамда дагы 144 жүргүнчү болгон. Алардын басымдуу бөлүгү Жалал-Абад жана Ош областарынан болсо, калгандары Баткен, Чүй, Ысык көл нарындын жашоочулары. Ал эми Бишкек шаарынан 19 киши барган. Бир учакта болгондордун бардыгы тест тапшырып, анализдери таза чыккан. Мындан тышкары, бул адамдар менен байланышта болгон тууган тушкан тааныштары дагы такталып, 2292 адам үй карантинине алынды. Алардын ичинен 65 адам Бишкекте жашай турганы маалым болду. Өлкөдөгү акыркы кырдаалга байланыштуу Ош шаарында дагы чаралар күчөтүлүп, бүгүн коомдук транспорттар токтоду. Ошондой эле коронавирустун таркап кетишине жол бербөө үчүн Борбордук унаа базары, кийим-кечек сата турган соода жайлары жана Келечек базары жабылды. Ош шаарында эпидемиологиялык абал туруктуу. Биздин азыркы болуп жаткан иш-аракеттерибиз, көрүп жаткан иш-аракеттерибиз ошол жугуштуу илдеттин алдын алуу, элдин коопсуздугу, ден соолугу үчүн болуп атат. Тактап айтканда, бүгүн ошол мэрдин тапшырмасы менен Ош шаарындагы кийим-кечек саткан Борбордук базар, кийим-кечек саткан Келечек базары, автоунаа базары, машина базар, анан запчасть саткан, автоунаа тетиктерин саткан базар жабылып атат, азыр жабылып калды. Бүгүндөн тарта алар убактылуу иштебейт, андан тышкары коомдук транспорттор толугу менен токтотулду, троллейбустар, автобустар, маршруткалар. Бул чечимге барганыбыз себеби, эми өзүңүздөр билесиздер, толук адамдарды мындайча айтканда көчөгө азыраак чыгаруу болуп атат. Ушундай эле чаралар Баткен шаарында да көрүлүүдө. Аталган каланын Борбордук базары, Тажикстан менен чектешкен Самаркандек, Карабак, Кадамжайдагы Хальмион базарлары жана башка дагы ушул сыяктуу ири соода жайлары да иштебей турган болду. Ошондой эле мал жана унаа саткан базарлардын иштешине да тыюу салынат. Азыркы тапта жарандарга эл көп чогулган жерлерге барбоо сунушталууда. Ал арада Ысык көл областында ири пансионаттардын жабылганы маалым болду. Област боюнча 127 пансионат, 192 конок үйү, 119 мейманкана, 12 эс алуу борбору жана 19 балдар лагери бар. Өкмөттүн буйругуна ылайык, алардын бардыгы жабылууга тийиш. Нарын областында да илдетти алдын алуу чаралары башталды. Толуу аймакка кире бериштерде блокпосттор коюлган. Кайыр Жайлообекова, Жанарбек Долдурбек уулу, НТС. Кыргызстан боюнча өзгөчө кырдаал киргизүү же киргизбөө маселеси бүгүн чечилет. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Жогорку кеңештин көпчүлүктүн коалициясына өкмөттүн былтыркы жылы жасалган иштери тууралуу отчет берип жатып билдирди. Жыйында депутат Алиарбек Абжалиев кеч болуп кала электе өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизүү керек деп сунуштады. Анан бүгүнкү күндө Мухаммедкалый Дүйшөкевич, ЧСти киргизсе кандай дейсиз? Мамлекетте. ЧСти киргенге өзү мыйзамга жооп бере турган шарттар керек да. Кандай убакта ЧС болот? Мисалы үчүн бир областка кириш үчүн 2 районда ЧС болуш керек. Республикага кириш үчүн 2 областта ЧС болуш керек. Ушундай. Азыр бүгүн ушуну чечели деп атабыз. Кандай формада болот? Мухаммедкалый Дүйшөкевич, мына депутаттар да жакшы сунуштарды берип атат. Ушуга кандай? Биз керек болсо депутаттар суббота, воскресенье бүгүн иштейли, ушул бир жыйынтыкка келели. Сиздер да ушуну тартибин карасаңыздар. Эгер киргизе турган болсо, чындыгына кириш керек. Эртең кеч болуп калды элек. Азыр 2 райондо кирди, 2 районго.
Анан бүгүн кечке чейин анан карап туруп дагы чечим чыгарабыз деген ойлойм. Өлкөгө азык-түлүк ташууда чектөөлөр жок. Учурда Чүй областындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинен күн сайын 100дөн ашуун жүк ташуучуна кирип чыгып жатат. Чек арадан бери өткөн товар ташыган унаалар дезинфекцияланып, айдоочуларга да медициналык текшерүү жүргүзүлүүдө. Казакстан тараптан дагы мындай процедура жасалып жаткандыктан бул кошумча убакыт алып, кезек күткөндөрдүн саны өсүүдө. Ак Тилек чек ара постундагы абал менен Дастан Жолдошев таанышып келди. Бектур Сулайманов Казакстандан Кыргызстанга азык-түлүк ташып иштеген айдоочулардын бири. Ал кече күнү коңшу өлкөгө кирип, товар жүктөп бүгүн кайра Кыргызстанга келе жатыптыр. Айтымында буга чейин күн сайын Казакстандан ун ташыса, жакындан бери аны дагы токтотуптур. Себеби чек арадан өтө албай калам деп кооптонгон. Бирок кече күнү оор жүк ташуучу унаалар чек арадан тоскоолдуксуз өтүп жаткандыгын угуп, Кордойго барып, ал жактан ун менен күрүш жүктөп чыккан. Кыйынчылыктар болуп жатат. Налоговый системасына Казакстанда очередьте өзүңүздү көрүп аткандай очередьте кайсы эмеден бери турат. Ушул жагдай 3 сааттан 6 саатка чейин очередьте турабыз. Канча күндө бир каттайсыз? Бир күндө бир арагандай. Ак Тилек өткөрүү бекетинен Бектур Сулаймановго окшоп өтүп жаткан айдоочулар алгач дегенде эле дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүшөт. Атайын чүмбөттүлгөн кийимдерди кийген санитардык дарыгерлер айдоочуларды текшерүүгө алып, кайдан келе жаткандыгын аныктап алып, оорудан шек жаратпаса гана өлкө ичине кирүүгө уруксаат беришет. Ар бир айдоочудан кайсы жактан келе жаткандыгын сурап жана кайсы дарекке бара турганын билип анкетага толтуруп алабыз. Андан соң дене табын өлчөөчү аппарат менен текшерүү жүргүзөбүз. Эгер шек жарала турган болсо, андан тезинен атайын камдалган бөлүмгө жайгаштырабыз. Бирок андай учур азырынча каттала элек. Ошондой эле эпидемиологиялык абалга урчуп кеткен өлкөлөрдөн келе жаткандар болсо, алар Кыргызстанга киргизилбейт. Учурда Ак Тилек өткөрүү бекетинен ар бир ичкери кирип жаткан унага минтип дезинфекция иштери жүргүзүлгөн соң гана ичкери киргизилет. Ал оор жүк ташуучу унаа болобу же жеңил унаа болобу айырмасы жок, баардыгында тең бирдей эле чачылып жатат. Белгилей кетсек, 16 мартта Казакстандын чек арасы жабылып, кезек күткөн айдоочулардын саны бир топко көбөйгөн. Анткенде кошуна өлкөдө коронавируска байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланып, чек арадан жүк ташуучу унаалар өтпөй калган. Буга чейин эки өлкөнүн өкмөт башчылары телефондон сүйлөшкөндө, анда чек араларга чектөө коюлган менен товар алмашууга зыяны тийгизбеш керек деп макулдашкан. Бүгүнкү күндө чек ара кызматкерлеринин айтымында өлкөгө күнүнө 100дөн ашуун автоунаа кирип чыгып жатыптыр. Чоң оор жүк ташуучу унааларга чек арадан өтүп жатат. Аларга тоскоолдук жок. Бир гана ошол страна рискадан келсе, ошол жаран ошондуктан бул катуу көзөмөлдөн өтөт. Аяктан болбосо тоскоолдуксуз чоң оор жүк ташуучулар Кыргызстанга, ошондой эле Казакстанга өтүп жатат азыркы учурда. Учурда Ак Тилек өткөрмө бекетине жакын жерде эки тараптан тең кезек күткөн оор жүк ташуучу унаалардын саны көп. Бирок муну чек ара кызматкерлери текшерүү күчөтүлгөнү менен байланыштырышууда. Айтымдарына айдоочулар эки өлкөнүн тең чек арасынан текшерилип өткүчө кезектин саны узарып кетип жатат. Дастан Жолдошев, Владимир Кулбалдиев, НТС. Банктар кардарларына карыздарын төлөө жана насыяларды реструктуризациялоо боюнча жардам бериш керек. Мындай оюн бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук банктын төрагасын кабыл алганда билдирди. Толкунбек Абдыгулов өлкөдө түзүлгөн кырдаал боюнча мамлекет башчыга маалымат берип, учурда валюта рыногунда чет элдик акчаларга суроо талап жогору болуп тургандыгын айтты. АКШ долларынын курсунун жогорулашы дүйнөлүк жана негизги соода өнөктөштөрүбүздүн базарларындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу болуп жатат, дейт Улуттук банктын төрагасы. Сооронбай Жээнбеков өлкөдө коронавирустун жайылышына жана доллардын баасынын жогорулашына жол бербөө чараларына байланыштуу бул абалда насыяларын төлөөдө кыйынчылыкка дуушар боло турган ишкердик субъектилерге жана кредит алгандарга колдоо көрсөтүү зарылдыгына өзгөчө көңүл бурду. Бүгүнкү күнү валюта рыногунда акыбал боюнча доклад жазып бердим, ситуация боюнча. Анан Улуттук банктын кандай чараларын көрүп атканын анын баарын айтып бердим. Сооронбай Шарипович эки тапшырма берди. Биринчисинен жана эл аралык дүйнөлүк валюта рыногунда кандай өзгөрүүлөр болуп ататындай тыкыз мониторинг алып туруп, Улуттук банк өз убагында максималдуу түрдө өзүнүн чараларын көрсүн деп. Экинчи тапшырма
коронавирустан биздин бизнесмендерге, ишкерлерге, жеке жарандарга жардам Коммерцбанктан, ана кредитный союздан же микрофинансовый компаниянын жактарынан жардам берилсин деген. Акыркы 2 жумадагы факторлар улуттук валютага болгон басымды күчөттү. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов доллардын кескин жогорулашы боюнча маалымат берип жатып билдирди. Бирок ишкерлердин колунда банктарда дагы доллар көп. Андыктан жарандарга дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жок дейт Улуттук банктын төрагасы. Кечке жук АКШ валютасынын курсу кескин жогорулап 12 сомго кымбаттап 85 сомдон сатыла баштаган. Бүгүн доллар 80 сомдон ылдыйлады. Валюта рыногундагы абалга Айбек Бийбосунов көз салып келди. Катары менен 7-чи интервенция. Улуттук банк бул жолкусунда 3,5 миллион доллар сатты. Акча алмаштыруу жайларында четелдик валюта 12 сомго кымбаттап кетти. Кече эртең менен 1 доллардын куну 73 сом болуп турган, кечке мал 85 сомго чыкты. Бир жума мурун доллар 73төн көтөрүлбөйт деген Улуттук банктын башчысы Толкунбек Абдыгуловдун сөзү суу кечпей калды. Доллар курсунун көтөрүлүп жатышынын бир нече себеби бар. Мунай, алтындын арзандашы, анан албетте дүйнө экономикасынын азыркы абалы. Мындай акыбалда эч качан шашып, паникага түшүп, доллар сатып алайын деп эметпеш керек да. Бул эми дүйнө жүзүндө волатильность болуп атканда, бул да өзүнүн таасирин кыргыз сомуна да тийгизет да. Бирок мындай жагдай көпкө созулбай, биз 2014-жылы, 15-жылы мындан өткөнбүз да. Ошондо 50 сомдон 76 сомго чейин сомуш түшүп, анан кайра 67ге чейин инфляция эткен. Экономикадагы кыйынчылыктардын баары коронавируска байланыштуу. Чегаралар жабылып, жүк ташуу дээрлик токтоп турат. Бюджеттин бир бөлүгүн толтурган импорт менен экспорттагы болуп көрбөгөндөй алсырады. Мындан тышкары эмгек мигранттары которгон акча 14%га азайды. Ошол эле учурда ишкерлердин да киреше булагы буулду. Өлкөдөгү көңүл ачуу эс алуу жайлары бери дегенде 1 айга жабылды. Чыгаша учурап жаткан адамдарды колдоо максатында Улуттук банк коммерциялык банктардан насыяны төлөө мөөнөтүн токтотуп турууну суранып жатат. Должны быть подтверждения. Коронавирустан жабыркаган адам документтерди даярдап келиш керек. Эгер ал жеке жак боло турган болсо, анда акча төлөбөгөн эмгек өргүүсүнө кеткени же жумуштан биротоло кол жууганы боюнча кагаздарды алып келип, вирустан түз жабыркаганын далилдеши керек. Юридикалык жактар боюнча, мисалы, Кытай же башка өлкө менен байланыштуу ишкерлиги бар адам далалы, чегара жабылып өндүрүшү токтоп калганын далилдөөсү абзел. Азыр механизмдери иштелип жатат. Улуттук банктын билдиргенине караганда жакынкы күндөрү доллар бир орунда турбайт. Божомолдор боюнча Россия Федерациясынын базары өз калыбына келгенде гана АКШ долларынын деми сууйт. Ал эми азык-түлүктөргө, анын ичинен чет өлкөдөн келген продукцияга болгон баа көтөрүлбөй турганын айтып жатышат. Жүк ташуучулар бааларды азыркыдан кымбаттатпаганга болгон аракетин жумшаарын убадылаганы белгилүү болду. Ички базарда валюта жетиштүү экен, коммерциялык банктарда да жетиштүү. Ошондуктан бир кескин негативдүү эсепетсиз бир ошол кризистен чыгабыз деген жок деген үмүттөрүбүз бар. Ошондой эле биз азыркы учурда колдон келишинче бизнес коомчулук катары биригип туруп өкмөткө колдон келишинче жардам берели деп атабыз. Анткени азыркы татаал учур, татаал кырдаал бул жеке эле бизнеске эмес, бардыгына тийиштүү. Белгилей кетичү көрүнүш. Акыркы бир нече сааттын ичинде Америка валютасы арзандап, сатуу 77-78 сомдун айланасында болсо, сатып алуу 75-77 сомдун тегерегинде. Адистердин айтымында сомдун наркы интервенция жардамы менен кармалып турат. Март айында эле Улуттук банк валюта рыногунда 109,7 миллион доллар саткан. Ал эми жыл башынан бери 196,2 миллион доллар саткан. Сомдун баасын туруктуу кармап туруу үчүн былтыр 151 миллион доллар жумшаган эле. Айбек Бийбосунов, Сабина Дамаскина, Самат Төлөтакунов, МТС. Азык-түлүктүн баасын дароо көтөрүп жибергендер жоопкерчиликке тартылат. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов соодагерлерди тамак аштын баасы менен ойнобого чакырды. Бүгүн кала башчысы базарлардын жетекчилери менен жолугушуп, алар азыркы абал, азык-түлүктүн наркы боюнча маалымат беришти. Анда ишкерлер ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн унду өз убагында алып келүүнү суранышты. Дарыкана жетекчилери бет каптарга суроо талап көп болуп жаткандыгын айтып, марлиден тигилген маскаларды саткандар кошумча наркы салыгынан бошотулбагандыгына нааразы болушту. Теманы Эрмек Аттокуров улантат.
Бишкекте азык-түлүк жетиштүү. Ири дүкөндөр, базарлар жана дарыканалар жабылбай иштей берет. Бул тууралуу шаар жетекчиси ишкерлер менен жолугушуу учурунда билдирди. Бишкек мэри Азиз Суракматов тамак аш жаатында алектенген ишкерлер менен учурдагы абалга жараша пайда болгон бардык маселелерди талкуулады. Кала башчысы жетиштүү запас болгонуна карабастан айрым дүкөндөрдүн текчелеринде ун жок экенине нааразы болду. Поставки со стороны производителей. Ун өндүрүүчүлөр соода түйүндөргө жеткирип жатышат. Болгону суроо талап көп болгондуктан түгөнүп калып жатат. Түнү менен кайрадан текчилерди толтуруп чыгабыз. Эртең менен ун бар болот. Кайсыл бир социалдык маанидеги товарларга карата тартыштык болот деп коркпойбуз. Учурда ун, өсүмдүк майы, жуулган май жана күрүч, гречка сыяктуу азыктарды талап кетип жатышат. Калган азыктар жана товарлар боюнча маселе көргөн жокпуз. Бардыгы бар, сапасы жетиштүү. Сатуучулар ун өндүрүүчүлөргө азыктарды өз убагында жеткирип турууну өтүнүштү. Дагы бир маселе катары соңку күндөрү баасы кескин өсүп кеткен кумшекер тууралуу да сөз болду. Нет, перебоя нет, цена завышена получается. Сейчас 2050 сом болуп кетти. 1 мешокчу. Ошону да карап берсеңиздер, могу кайындыңыз менен кошой эмеси сахарный заводдордагы бааларын карап берсе 2050дөн иштейт. У нас заводов Кошой и Кайынды 950 стало, да? Бизде азыр Кошой жана Кайынды заводдорундагы баа 39 сом 50 тыйын болду. Буга байланыштуу Бишкек жана Чүй областында кумшекердин баасы көтөрүлдү. Бүгүн бул боюнча борбордук аппарат өткөргөн жыйын болот. Кечээ кечинде дарканаларда беткап кайрадан түгөнүп калган. Отурумда бул маселе дагы көтөрүлдү. Фармацевттер жергиликтүү өндүрүүчүлөр аларга күнүнө 30-40 миң беткап алып келерин. Бир кишиге 3 данадан гана сатылганына карабастан 2 сааттын ичинде маска түгөнүп калып жатканын билдиришти. Дары менен камсыздоо департаментинин талаптарына ылайык беткаптар 10 сомдон сатылууда. Ошондой эле фармакомпаниянын өкүлдөрү эмне үчүн марлядан тигилген маскаларды сатпай жатканына токтолушту. Марлевые маски. Беткаптар менен камсыз кылгандардын баары эле кошумча нарк салыгынан бошотулбайт экен. Мисалы, марлядан тигилген маскаларга салыктын баардык түрү төлөнөт. Ошону менен дарыканалардагы баасы 17 сомго жетет. Биз аны такыр эле сатпай калдык. Биз наркын гана кармап турууга аракет кылып жатабыз. Бирок бизде дары-дармектер өндүрүлбөйт. Дарынын 90% сырттан ташылып келет. Анын да басымдуу бөлүгү доллар жана евро менен сатылып алынат. Кечээ болсо чет элдик валюталар кескин кымбаттап кеткенин билесиңер. Бизде медициналык каражаттар жетиштүү. Ал эми бет каптарды дарыканаларыбызга ташып жетишпей калып жатабыз. Машиналарыбыз иштеп жатат. Бардыгы сатып алуулары келип, суроо талап өтө көп болуп жатпайбы? Кала жетекчилиги учурда чайкоочулукка жол бербөө үчүн болгон аракеттер көрүлүп жатканын айтууда. Мэриядан белгилешкендей керектүү азыктардын негизсиз кымбаттап жатышына каршы рейдтер өткөрүлө берет. Бир эле проблема баанын көтөрүлүшү моментально. Мисалы бул жерден алып туруп 1200 сомго, жанындагы эле жерге 1600гө сатканда, ушул ситуация базардын ичинде болгондо. Ушуну бир көзөмөлдөп койсоңуздар. Экинчи ситуация боюнча, ун боюнча эгер кырдаал дагы ушундай акыбалга келсе, анда биз ун чыгаруучу заводдордун менен түздөн түз иштейбиз да, шаардын борборлорунан аларга түз сатканга уруксаат беребиз муниципалитет. Бирок бүгүн айрым базарларда ун сатылбай жатыптыр. Вообще жокпу? Жактырда жокпу? Канчадан болот? Кымбаттап атат? Эми үчөө бижамда саткан. Ушактыбы? Биринчи сор. Башка соода жайларында да ун тизилген текчелер кадимкидей бошой түшкөн. Мурда бир нече катар болуп жыйналып турган жерде азыр ашып кетсе 5-6 кап калган. Камера жок учурда сатуучулар кампаларда ун бар экенин айтышты. Болгону сатыктан алып коюшкан. Ал эми ири дүкөндөрдө түшкө жакын ун азыктарынын жетиштүү көлөмдө сатылып жатканына күбө болдук. Бул жакта иштегендер түнү бою толтурулган текчелер бүгүн дагы таланып кетерин билдиришүүдө. Эрмегат Токуров, Анастасия Соболева, Урмат Мамбеталиев, НТС. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коомдук тамактануу жайларынын ишин токтотуу боюнча көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Республикалык штаб коронавирустун массалык түрдө тарап кетишине жол бербөө максатында иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салып, 50дөн ашык орунду кафе, ашканаларды жапканы менен өлкөнүн булуң бурчунда мындай жайлар ишин улантып жатат. Ошондуктан өкмөт жарандарыбызды эл көп жиналган жерлерге барбай, жакындарга жана туугандарга, айрыкча карыларга кам көрүүгө чакырууда. Коопсуздук чаралары күчөтүлүп жаткан учурда Бишкек шаарындагы айрым мечиттерде жума намазга чогулгандар байкалды. Алсак бүгүн Ордо каланын 7-Кичи районундагы 7 апрель шейиттери деп аталган мечитке 100дөн ашуун адам келди. Буга чейин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы Максатбек Токтомушев кырдаал турукташканга чейин жарандардын жума намазды чогулуп окуусун убактылуу токтоткон эле.
Бирок айрым мечиттердин имамдары бул эрежени аткарган жок. 7 апрель шейиттери деп аталган мечиттин имамы Абдышүкүр Ажы Нарматов түшкө мал видео кайрылуу жасап, биринчи жолу жума намаз жамааты жок өтүп жатканын айткан эле. Бирок иш жүзүндө ушул эле мечиттен бир топ адам жума намаздан чыгып жатканына күбө болдук. Учурда тартыш болуп жаткан бет кап жана антисептикалык каражаттар менен камсыздоого жөнөкөй жарандарда көмөктөшө баштады. Үй шартында маска кантип жасала турганы боюнча көптөгөн кеп кеңештер берилип жатат. Мисалы, бет каптарды жалгыз гана марле эмес, пахта, сатин сыяктуу кездемелерден өз алдынча тигип алса болот. Анткени мындай түрү жууп тазалап кайра колдоно берүүгө да жарайт. Ошондой эле антисептикалык каражаттарды үй шартында даярдоонун бир нече ыкмалары сунушталууда. Бул тууралуу Тынчтыкбек Кенжебек уулу айтып берет. День 100-150 может отшить маска. 17 жаштагы Валерия Ильс эс тарткан эле тигүүчү болууну кыялданчы. Бир ай мурда курбусунан социалдык тигүү үйү ачылганы угары менен аталган жерге барып көрүүнү чечкен. Эми мынтип максаты ишке ашып отурат. 2 аптадан бери футболкаларды жана медициналык бет каптарды тиккенди үйрөнүүдө. Күнүнө 50 даярдап жетишет. Эми анын санын 100гө жеткирсем дейт. Бул цехте Валериядан башка дагы 5 улан кыз үйүнөн келип кийим тигүүнү үйрөнүп жатышат. Как бы своя инициатива была. Тигүүчүлүк мен үчүн өтө кызык болгондуктан окууну бүтүрөрүм менен ушул тармакты тандадым. Албетте үйрөнүү оңой эмес, бирок болгон аракетимди жасап жатам. Бул жакка келгенден бери көп нерсени үйрөндүм. Тигүүнүн ыкмаларын билип калдым. Ал эми учурда бет капка болгон буйрутмалар көп болууда. Мен дагы ошого жараша ыкчам иштегенди үйрөнүүдөмүн. Бул жерде күнүнө 2000ге жакын медициналык бет кап тигилет. Тигүүчүлөрдүн айтымында, акыркы Кыргызстанда коронавирус илдети катталгандан бери бул медициналык каражатка болгон суроо талап көбөйүүдө. Социалдык тигүү үйүндө интернаттын бүтүрүүчүлөрүнөн тышкары дагы бир нече тажрыйбалуу тигүүчүлөр иштешет. Алар буга чейин бет каптарды марлиден жасап келишсе, эми башка ар кандай кездемелерден тигишүүдө. Себеби өлкөдө бет кап калбай калгандыктан марля дагы кымбаттап кеткен. Көп жылдык тажрыйбасы бар тигүүчү Оксана Сошникова учурда пахта, сатин жана башка кездемелерди колдонуп жатышканын айтууда. Бет каптар буйрутма менен кардардын каалоосуна жараша тигилет экен. Бирөө 30 сомдон сатылат. Масканын бул түрүн жууп кайра колдоно берсе болот. Учурда ишканада 15 тигүүчү машина бар. Бирок эми алар дагы жетишпей калышы мүмкүн. Ошондуктан социалдык тигүү үйүндө иштегендер дагы 3 машина сатып алууну пландап жатышыптыр. Сейчас все маски, половина цеха стоят, и все на масках сейчас шьют. Сейчас вот заказчик у нас. Азыр бизге футболка жана бет капка буйрутма беришкендиктен ошолорду тигүү менен алектенип жатабыз. Бет каптарды болсо күнүндө сурап жатышат. Кечээ эле 1000ге жакын маскага буйрутма түшүп тигип бергенбиз. Биз дагы абалга байланыштуу ыкчам иштеп, колубуздан келишинче көп тигүүгө аракет кылуудабыз. Нет, А это что за материал? Этот как материал я забыла назвать? Фланель. Мындан тышкары Оксана үй шартында кантип бет кап жасоонун жолдорун көрсөтүп берди. Ал үчүн марлени 3-4 жолу каттап, эки четине резина тагып коюу жетиштүү. Андай кылууга мүмкүн болбосо марленин эки четин кулагыңызга ылайыктап кесип алганыңыз туура болот. Масканы колдон келишинче бат-баттан тазалап жууп, үтүктөп туруу абзел. Ал эми марли жок болсо учурда нымдалган салфетканы 3 кат кылып, аны дагы эки четин оюп коюу керек. Аны бир жолу гана колдонууга болот. Можно тоже вот разрезать, сложить несколько слоев. Если, допустим, нету резиночки, там это тоже можно также, допустим, к примеру, сделать. Медицина кызматкерлеринин айтуусунда коомдо суроо талап көп болуп жаткан антисептикалык каражаттарды дагы үй шартында жасап алса болот. Анын үстүнө дарыканада сатып алганга караганда арзан түшөт. Мисалы 1 литр антисептикалык каражат жасоо үчүн эмне талап кылынат? 96% 700 мл этил спирти, 20 мл глицерин, 10% 10 мл нашатыр спирти, 270 мл тазаланган суу. Аталган медициналык каражаттарды аралаштырып өзүңүздүн жана башкалардын саламаттыгы үчүн ар убак пайдалансаңыз болот. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Сардар Ашырбаев, НТС. Программабыз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.